Mикрофондордун баарын өчүрөйүн. Так, микрофондордун баарын өчүрүп атам. Неме Микрофонуңузду көзүп алсаңыз Тратай. Салам достор, кутмандуу кечиңиздер менен сабакка кош келипсиздер. Сиздерге ийгилик каалайм. Кылган аракетиңиздердин натыйжасы жакшы болуп, жакшы ийгиликтерге жетиңиздер демекчимин. Бул ар бир ийгилик өзү негизи кылынган аракеттин гана натыйжасы. Мындай аракет кылып, анан ийгиликке жетпей калуу бул мүмкүн эмес. Сөзсүз ийгиликке жетесиңер. Бирок кээ бир адамдар бар, мисалы кылган аракетинин баасын билбейт да. Мисалы кээ бирөө бар, жөн эле сабакты карап отура берет. Мисалы программалоого тиешеси жок деле айталы да, жөн эле сабакты карап отура берет, өзүнчө өз алдынча аракет кылбайт, тапшырмаларды аткарбайт, изденбейт. Анан мисалы жылдын аягында экзаменден 3 алып калса капа болот да. Менин аракетим бааланбай калды дейт. Же болбосо менин билимим бааланбай калды дейт. Менин натыйжам начар болуп калды дейт да. Ийгиликсиз болуп калдым дейт. Достор, ийгиликтүү болуу үчүн адам алгач өзүнүн эмгегин, аракетин баалаганды билиш керек. Кантип мындай ачык, анык баалаганды билишиңер керек да. Анан программалоо жаатында дагы сиздер достор, эгерде көбүрөөк аракет кылып жана туура аракет кылган болсоңуздар, изденсеңиздер, кошумча изденсеңиздер, сөзсүз ийгилик келет. Анан көпчүлүгүбүз дагы ушундай кадамдарга барабыз. Аракет кылып кете берип, орто жолдон бир жерге жеткенде ийгилик болбой койду деп таштап коебуз. Негизи биздин кыргыздардын эң чоң мындай көйгөйү ушул. Кыргыздардын эле дебейин, кыргызстандыктардын дейин. Анткени арабызда башка улуттун өкүлдөрү, биздин кыргызстандык башка улуттун өкүлдөрү досторубуз бар. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы ушундай чоң көйгөй бар да. Эмне? Аракет кылат, анан болбой калды дейт да, менден чыкпай калды дейт. Натыйжасы жок болуп калды дейт. Ийгиликсиз болуп калдым дейт. Балким ошол таштап койгондон кийин 2 күндөн кийин ийгиликтүү болот элем, ким билет. Ушул жерин жакшылап карашыбыз керек. Сөздү көп узартпайлы достор. Бүгүнкү сабагыбыз шилтемелер деген сабак. Ссылки, links ошол боюнча сөз кылабыз. Анда мен өзүм камерамды өчүрүп, экранымды көрсөтүп, сабакты сиздер менен баштай берейин. Анан мүмкүн болсо чогуу карап турсаңыздар болот. Анан азыр буга чейин Мирлан агайдын сабагына катышкан достор дагы бышыктап турсаңыздар болот. Бул чындыгын айтып коюш керек, мен Мирлан агайчалык аябай күчтүү мастер эмесмин, профессионал эмесмин. Бирок ошентсе дагы сиздерге жеткиликтүү кыска нуска түшүндүрүп берүүнүн аракетин көрөм. Окей, баштадык. Так, баягыдай эле бизде Lessons келечек деген жаңы эмне эле папкабыз бар. Муну жакында мунун ичинде файлдар көбөйүп баштаганда Дга же башка жакка алабыз. Азырынча сиздерге оңой болушу үчүн рабочий столдон баштап атабыз. Анын ичинде мына биринчи сабактан берки келаткан ар биринин өзүнчө файлдары бар. Эми биз Lessons келечек, Lessons 5 links дегенге киребиз. Токтоңуздар. Буга чейин шашылбай туралы биз Notion'га киришибиз керек. Так. Анткени мурунку сабактын аткарылышы бар, аны көрүшүбүз керек. Мына Notion'да бул жакта web developer for келечек деген бар. Келечек не трогать дейт, тийбегиле дейт. Шилтемелер деген жерге келсек, бул жерде мына мурунку тапшырманын аткарылышы деген бар. Эми достор, азыр сабакка чейин ким эле мээримдин суроосу бар эле, zipти ача албай атам деген. Анткени биздин бул жолку тапшырма мурункудай болуп сиздерге код менен келген жок. То есть кодду бул жерден көрө албайсыздар. Эмне кылыш керек?
бул жерде lesson 04 zip деген бар. Ошону көчүрүп алыш керек. Мынакей бул көчтү. Показать в папке дегенде негизи бул кадимки өзүнүн турган жеринде могул загрузки деген же болбосо англисче болсо downloads деген жерде болот. Анан биз бул zipти ачышыбыз керек. Биринчи кезекте мышканын оң жагын басып, анан WinRAR бар, izlech файл десек болот. Жөн эле izlech файл десек болот. Жанагыл мээримдикиндей 7zip деген бар, ошону менен деле кирип izlech десек болот. Кыскасы муну бизге ачып бере турган көптөгөн файлдар бар. Эми izlech дейбиз. Дароо эле окей деп салабыз. Мынакей пайда болуп калды. Эскисин удалить этип деле салсак болот. Мындай сыяктуу нерселердин баарын удалить этип жок кылып салыш керек. Ашыкча нерселер мешайт этип турбасын. Эми ушуну биз VS Code менен ачсак болот. VS Code менен ачканыбызда бизге мындай болуп кадимкидей эле келип көрүнөт. Баягыдай эле. Мынакей коддорду көрсөңөр болот. Эми достор карагыла, силерге кандай бир жеңилдик, тапшырманын туура аткарылышын мурдагы сабактарда Notion'га кирип кодду көчүрүп алып, анан бул жака койсоңор, эми уже даяр тапшырма келип атат силерге. Муну баягыдай эле OpenLive сервер деген менен ачабыз. Мынакей мындай болуп көрүнөт. Бул негизи туура аткарылышы ушундай. Силерге дагы кошумча тапшырма берилген болчу. Мунун астына дагы бир ушундай кылып, бул HTML, CSS болуп турат. JavaScript тууралуу маалыматты кошо жазууңуздарды кошо суранып кеткенбиз, JavaScript'ти кошо жазышыңыздар керек эле. Точно эле ушундай кылып, JavaScript'тин эмблемасы туруш керек. Ага чейин могул HR деген нерсе могул жерде туруш керек. Анан бул H1 болчу, бул H2 болчу. H2 менен JS деген жазылыш керек, JavaScript'тин кыскартылганы. Анан анын логотиби, анан ал жөнүндө кыскача бир маалыматтар жазылыш керек болчу. Мына тапшырманын так туура аткарылышы ушундай болуш керек болчу, достор. Муну аткарган болсоңуздар, мен муну колго жасадым эле. Баары эле колго жасайт, достор, баары эле колго жасайт. Ушундай кыласыздар. Жакшы толук түшүнбөй калдым, эмне айткыңыз келип атканын. Так, андан кийин болсо, мынакей калган маалыматтардагы мына шилтемелер боюнча бул жерде эми баягы оңбогондой дейт го, эми оңбогондой деген аябай көп эмес, бирок баягы кыскача бир сиздерге маалымат жеткиликтүү болгудай бул жерде маалыматтарды кыргызчалап, мүмкүн болушунча жөнөкөй бир тил менен, түшүнүктүү тил менен кыска нуска бул жака маалыматтарды жазып койгонбуз. Эми биз сабактын өзүнө өтө берели. Так, сабактын өзүнө өтө берели. Муну да өчүрүп салабыз. Биздин баягы рабочий столдогу папкабызда мына lessons 5 links дейт. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыз ошол линктер жөнүндө болот экен. Анан негизи достор, ушундай терминдерди колдонууда мүмкүн болушунча кыргызча колдонсок абдан жакшы болот. Анткени бүгүнкү күндө деле кыргыз тили мындай жакшы бир деңгээлге жетип, өнүгүп келе жатканы бул бардыгыбызды сүйүндүрөт биринчиден. Анан экинчиден биз канчалык көбүрөөк кыргызча колдонсок, биз аны өнүктүрүүгө дагы көбүрөөк салым кошо алабыз дегим келет. Анан ссылкалар деген бул орусча сөз, аларга лар деген мүчөнү кошуп коюу менен ал кыргызча болуп калбайт. Өзү линк деген англисче, а биз болсо муну кыргызча шилтеме дейбиз. Демек, бүгүнкү сабагыбыз биздики шилтемелер жөнүндө болот. Мунун ичинде эч нерсе жок. Баягыдай эле VS Code менен ачып алабыз. Так, эми
Муну ачып алгандан кийин баягыдай эле биринчи бул жерге index.html негизи сайттын алгачкы HTML файлы бул индекс болуп аталышы керек достор. Мен ошол эрежени бузбай гана индекс деп атап коюп атам. Негизи бул жерде мындай эмне деген атты берсек, бул өзүбүзгө боло берет. Мындай бул жер эркин. Бул жерде мындай кандайдыр бир атты берсек, бул ката болуп эсептелбейт. Links HTML деп деле койсок болот. Муну азыр ушул линктер менен иштеп аткан учурда муну дагы жакшыраак түшүнөбүз. Анткени бул жерде дагы файлдарды ачып, биз алар менен иштейбиз. Так, эмметти колдонуу менен даяр алып алабыз. Биздин өзгөртө турган биринчи тайтл бар. Бул жерде кыргызча жазып алалы. Шилтемелер. Биздин сайттын аты шилтемелер. Муну браузерди ачабыз. Көргөнүңүздөрдөй шилтемелер деген сайтыбыз ачылды, бирок ичинде эч нерсе жок. Эмнеге жок? Анткени биз эч нерсе жаза элекпиз. Чатты өчүрүп турсак болобу дейт. Болбойт. Жөн койгула, жаза берсин. Так, эми биздин вот моундай чаттарды өчүрүп туруш керек. Мисалы, Telegram чатын өчүрүп туруш керек. Бизге тоскоолдук кылбасын. Биздин бүгүнкү сабак шилтемелер. Так, шилтемелер деген сабак. Кирдик, мынакей бүгүнкү сабак шилтемелер. Шилтемелер тууралуу эмнелерди билебиз? Негизинен могул жердеги Notion'дагы жазылган маалыматтарга карай турган болсок, эл арасында шилтеме деп аталган гипер шилтемелер интернеттин түпкү пайдабалы болуп саналат дейт. Анан кыскасы могул жерде 89-жылы интернеттин жаратуучусу Тим Бернерс-Ли вебти кармап турган 3 тирөөч жөнүндө сөз кылган дейт. То есть интернетти кармап турган негизги 3 кит шилтеме, URL, анан HTTP, анан HTML деген нерселерди сөз кылыптыр. Так, эми биз буларды дагы жөнөкөйлөтүп сөз кыла турган болсок, шилтемелердин теги бул аны ачканда эле өзү могу href деген атрибуту менен чогуу келет. Биз ошол жерге жазабыз шилтемени. Мисалы, кандайдыр бир Google сайтына шилтеме дедик. Бул жерге ошол Google сайтынын HTTP google.com. Негизинен достор шилтемелер мындай болуп бөлүнөт экен. Сырткы шилтемелер, ички шилтемелер, анан бул жерде дагы негизи кирүүчү шилтемелер деген дагы бар экен. Бирок бул шилтемелер үчүн сайтты разработка кылган разработчик, сайтты жасоочу адам буга жооптуу эмес. Анткени бул кирүүчү шилтеме деген сиздин жасаган сайтыңызды, мисалы, сиз аябай укмуш жакшы сайт жасап койдуңуз, ошол сайтты башка бирөө өзүнүн сайтында шилтеме катары колдонсо, аны басканда сиздин сайтка кирип атса, бул ошол кирүүчү шилтеме болуп эсептелет. Эми буга сиз жоопкерчиликтүү эмессиз. То есть же муну сиз жасабайсыз дегенде, бул сизге көп тиешеси жок. Ошон үчүн буга көп токтолуп отурбайбыз. Андан кийин эле бул жерде чыгуучу шилтемелер деген бар. Тышкы шилтеме деп да коет экен. Муну внешние ссылки деп атат орусчасында. Бул могул google.com деген сыяктуу бир шилтемени койгонуңузда, мынакей сиздин сайтыңызда бир шилтеме пайда болду. Мына Google сайтына шилтеме дейт. Сиз кандайдыр бир маалыматтарды жаздыңыз, анан ошол
Google сайтынан алган маалыматты ушул жерде бергиңиз келгенде ушундай кылып берет экенсиз. Анан муну бассаңыз, бул Google сайтына кирип кетип атат. Эми могуну ачканда деле ушул жерде Google основной ушуну ачкан үчүн бизге көп байкалбай аткан болушу мүмкүн. Муну өзүңүздөр мындай каалагандай бир шилтеме коюп көрүп жасай берсеңиздер болот. Бирок бул азыр эмне болуп атат? Мына келгенде бул сөмөйү көтөрүлгөн колдун сүрөтү чыгып, шилтеме экенин билдирип, бизге маалымат берип атат. Бул сырткы чыгуучу шилтеме. Андан кийин шилтемелерди жайгаштырууда ушул могул href дегенди, a деген текти колдонобуз. Бул жерде href деген атрибуту менен келет. Мисалы, мындай болуп калды дейли. Сиз туура эле могул сайттын шилтемесин муну мисалы көбүнчө мындай кылып жазып алуу кооптуураак. Мисалы сиз кандайдыр бир шилтемени койгуңуз келип атса, могул жер сиз Google деп жазгансыз да бул жака, Google.com иши кылып, азыр бул Google'ду издеп кетти. Ушул Google дегенде эле биринчи киргенде мына Google.com деген могул сайт керек болгон. Могул жерден келип туруп, шилтемени көчүрүп алып, VS Code'го барып, анан муну койсоңуз жакшы болот. Негизи туурасы ушул. Муну биз жаза албайбыз да. Мындай жазганда ката кетип калышы мүмкүн. Мынакей бул жерде могул 3W'су кошо келди. Эми келдиңиз, A тегин ачтыңыз, шилтемени койдуңуз, сохранить эттиңиз, сейв кылдыңыз. Же болбосо бул жерден келип туруп, мынакей сейв дегенди бастыңыз. Анан сайтыңызга келдиңиз. Бул жерде шилтеме жок, көрүнбөйт. Бул жерде ошол шилтемени жасай турган негизги тегтин ичиндеги эмне экен? Бул жазуу экен. Могул Google сайтына шилтеме деген жазуу ушул жазууну могул A теги эмне кылып берип атат экен бизге? Шилтеме кылып жасап берип атат экен. Эми гана биз киргенибизде бул жакта мындай пайда болуп калат. Так, андан кийин кийинки шилтеме тууралуу сөз кылабыз. Бул болсо биздин бул биринчиси тышкы шилтеме болду. Эми биздин ички шилтемелер бар. Сайтыбызды жасап аткан учурда, байкаган болсок, мисалы көп эле сайттар өзүнүн да ичинде кандайдыр бир баракчалары болот да, бир канча баракчадан турат. Анан ошол баракчаларды бири-бири менен байланыштырууда колдонула турган шилтеме бул ички шилтеме деп аталат. То есть өзүңүздүн шилтемени өзүңүздүн сайттын ичинде колдоносуз. Мындай учурда бул деле ушул A деген тег колдонулат. Анан мисалы дейли биздин дагы бир баракчабыз бар сайтыбыздын ичиндечи. Биз жөнүндө, биз жөнүндө. Анан бирок бул жерге келип туруп биз жөнүндө деп жазып койсоңуз, бул мынакей бар. Биздин немебизде бар, бирок көрүнбөй атат. Мынакей бул жакта бар. Бирок муну бассак эч жака барбайт. Мына cannot net get дейт, бул эч жака алып бара алган жок дейт, error деп чыгып калды. Кайра артка кайтсак сайтыбызга келип атат. Мындай учурда биздин экинчи барагыбызды жасашыбыз керек. Мына ушул жерде келебиз. Эми жанагы могул индекс HTML'дин ордуна башка дагы аттарды жазып, өзүбүздүн баракчаларыбызды ачсак болот экенин эми билебиз. Мисалы, биз жөнүндө деген ошол сайтыбыздагы бир баракчаны ушундай эле кадимкидей бир HTML файлдын ичинде жасайбыз. Так, биз жөнүндө about us деп койсок болот. About HTML деп эле туралы, бул about эле болсун. Мындай кылабыз. Бул жерге келебиз.
Могул жерге about деп коелу, биз жөнүндө деп коелу бул жерге. Биз жөнүндө биринчи тайтлда үстүндө ушундай жазылып турсун. Андан кийин бул жактагы биздин H1'de кадимкидей эле биз жөнүндө деп турсун. Биз жөнүндө. Так, макул. Эми биздин биринчи HTML, индекс HTML баракчабыз неме файлыбыздын ичине кирип, бул жерге about HTML дегенди жазып койсок, мынакей ушунун өзүн жазып койсок, сайтыбызга баралы, эмне болуп атыптыр? Биз жөнүндө деген шилтемебизди бассак, мынакей биз жөнүндө деген сайттын ичине алып барды достор. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Биз жөнүндө деген сайттын ичине алып барды. Артка кайтабыз. Демек, бул биздин өзүбүздүн эле сайт, ошонун ичинде биз могул ички шилтемелерди колдонуу менен мына биз жөнүндө деген кийинки бетибизге өтүп кетип атабыз десек туура болот. Муну биз башкарабыз. Так. Андан кийин ички шилтемелердин жанында дагы биз колдоно турган шилтемелердин мисалында достор, бул мисалы биздин кандайдыр бир эмнебиз бар. Буларды мындай кылып алалы, ылдый көрүнүп кете бергидей кылып, HR да колдонуп алсак болот. Эми жөн эле бир мындай белгиленип турсун үчүн эле. Бул жерде кайра эле A тегин колдонуу менен достор, мисалы сайтта эмнелер болот? Ошо биз жөнүндө, анан бизге кат жазыңыз. Негизги маселе ушул да, мисалы. Бизге кат жазыңыз. Бул эмнеден болсун? Мисалы, могул бизге кат жазыңыз деп турат, анан муну бул жерде ушундай болгондон кийин бул жерге сиздин Gmail адресиңиз жазылат, test kg мисалы. Сиздин сайтыңыз test kg болсун, анан test kg деген бир эмнеңиз бар. Ушундай бир почтаңыз бар, аккаунтуңуз бар. Эми бул турат. Анан адам келип, муну көчүрүп алып, копировать деп, анан өзүнүн почтасын ачып, анан ал жака коюп, же болбосо муну да көбүнчө мындай кыска эле болбойт да, тест kg эле болбойт, мындай элестетиңиз, жанагы turat.alıbayev анан .kk@gmail.com деген бир почтаңыз болсо, адам анын баарын жазып же көчүрүп алганда ката болуп калып, кат сизге толук жетпей калышы мүмкүн. Бирок бул жерде биз колдонуучуга, юзерге ыңгайлуулугу үчүн ушуну дагы мындай шилтеме кылып жасап койсок болот. Муну бассак эч жака кетпей атат. Анткени бул шилтеме азырынча иштебейт. Ушундай учурда ушул эле жерде бизге бир жакшы бир мүмкүнчүлүгү бар HTML тилинин. Бул жерде эмне дейбиз? Mail to деген бар. Mail to дегенди колдонуп туруп, анан ушунун жанында могул өзүбүздүн жанагы почтабызды жазып койсок, test kg. Бул могул тест деген мындай тест кылып көрүү үчүн эле жазып атам достор. Булар мындай почта барбы жокпу билбейм. Сиздер дагы муну жазып анан жазсам кат кетпеди го деген сыяктуу маселелер болбосун. Ушундай кылып жасап алганыбызда достор, биздин сайтка келип эми муну бассак, бизге могул менде Thunderbird деген бар. Бул өзүнчө бир кызмат, мен муну установка кылып алгам. Көрдүңүздөрбү? Мындай юзерге мага өтө ыңгайлуу бир нерсени чыгарып берди. Бул мына от дейт, кимден? Турат Алыбаевтан. Турат Алыбаев @gmail.com. Бул баягы ушул келечектин окуусу үчүн атайын ачылган почта, негизги болуп турган үчүн ушул эң башта ачылып атат. Анан дароо эле кому деген жерге мына
тест собачка тест kg дегенге даяр кылып койду. Бул жерге келип туруп эле темасын жазып эле, билбейм, сабак тууралуу деп туруп, анан мен бияка катымды жазып, анан отправить десем кетет. Көрдүңүздөрбү? Бул ыңгайлуулук үчүн сайтыбызда биз ошол чыгуучу шилтемелердин катарында ушуну да колдонсок болот экен. Же ички шилтемелер дейбизби? Ошол шилтемелердин почтага жасалган шилтеме десек туура болот. Муну жасоодо достор бизге ыңгайлуулугу, муну отмена деп эле туралы. Муну бизге ошол ыңгайлуу кылып бере турган негизги нерсе ошол могул href деген атрибуттун ичинде жазыла турган mail to деген өзгөчөлүгү менен жасасак болот экен достор. Ушундай бир ыңгайлуулугу бар экен. Эми дал эле ушул сыяктуу нерсе бар. Бул mail жиберүү эмес, айрым учурда бизге ошол жерден эле сайттан эле чалуусун каалайбыз, Мисалы, эгерде бизге чалгысы келсе, бизге чалуу акысыз. Мисалы, кээ бир нерселер бар го, акысыз чалуулар, мисалы, 103 деген сыяктуу нерселерге акысыз эле чала беребиз. Ошол сыяктуу балким сизге чалуу дагы акысыз болушу мүмкүн. Муну жазсаңыз болот. Же болбосо бизге ушул жерден чалыңыз. Бул жерде дагы ушул mail to деген сыяктуу эле жакшы бир HTML-дин дагы бир жакшы мүмкүнчүлүгү, бул жерде tell дегенди колдонобуз. Tell дегенди колдонуп туруп, эми бул жерге биздин номерибизди, мисалы мен номерим 557 10 64 46. Муну жазып койсом, достор, так, могул жерге br колдонуп коелу, ылдыйга түшүрүп туруш үчүн. Бул жерден чалса мондай болуп чыгып калат да. Бул null жазган болбойт. Бул номерди, достор, биз жанагы эл аралык стандартка тууралап, өлкөбүздүн коду менен, анан 0 полу жок эле. Анан бизде мындай адат бар да, номерлердин арасында минтип бөлө бермейбиз да бар да. Бул дагы жарабайт, достор. Бул дагы жарабайт. Эмне кылыш керек? Булардын баарын бир эле номер катары, бир эле шилтеме катары ушундай кылып жасап койсок, анан ушул жерден эле чалса боло берет да. Бул браузерибиз, телефон эле баа ноутбуктарыбыздагы ошол өзүбүздүн андроидке бир нерселер болуп улап коюш керек эми, ошолорду кылып алсак, ушул жерден чала берсе болот. Дароо эле чалып, анан бул жерден сүйлөшө берет. Бизге ул жерден болуп калыптыр, муну оңдоп алалы. Бизге ушул жерден чалыңыз. Демек, шилтемелердин түрүндө дагы бир ушул нерсе бар экен. Эми, достор, дагы бир шилтеменин түрү бар. Ал кайсы шилтеме десеңиздер, жанагы неме бар эле. Кандайдыр бир файл бар бизде, кандайдыр бир файл бар. Ошону эмне кылып алыш керек болуп атат? Жүктөп алышыбыз керек болуп атат, скачать этип алышыбыз керек болуп атат. Ошол учурда колдоно турган шилтеме бар. То есть сиз бир файлды жүктөдүңүз, аны сиздин сайтыңыздагылар көчүрүп алыш керек болуп атат. Кандайдыр бир китеп койдуңуз, сүрөт койдуңуз, же болбосо билбейм, бир мисалы ушул кодду койдуңуз, ушул кодду элдер көчүрүп алып, zip файл кылып колдонсун деп атасыз. Анда ал жерде деле ушул негизи шилтемелер боюнча колдонулган ушул A теги да, болгону A тегинин ичиндеги мүмкүнчүлүктөрдү биз көбүрөөк колдонот экенбиз да. Мисалы, биз ушул иштеп аткан жерибизге бир zip файл жасап алалы. Бул жанагы
Тияктан Notion'dan алган zip бар эле, ошону колдонуп көрөлү, колдонуп тура берели. Так, мурунку тапшырманын аткарылышы lesson. Окей. Удалить этип этип беле тың болупчу. Так. Lesson 04 zip дегенди алабыз. Баягы өзүбүздүн могул жерге келип, муну коюп коебуз. Анан так. Lesson 04 анан .zip десек, ушуну көчүрүп алганга бизге мүмкүнчүлүк болот. Бирок муну мындай эле кылып койсок болбойт. Мисалы, эмне деп жазабыз? Файлды көчүрүп алыңыз. Так, көрөлү, эмне чыгат экен. Шилтемелер сайтыбызга келдик. Файлды көчүрүп алыңыз деп бассак, дароо эле көчүрүп койду. Дароо эле көчүрүп алып койду. Мынакей. Бул жакта кайра пайда болуп калды. Так, муну өчүрүп салалы. Бизге мындай болбосун. Дароо эле көчүрбөсүн. Бизге бул жерде ушул A тегинин ичиндеги дагы бир мүмкүнчүлүгү ушуну бизге могул download деген көчүрүп алуу деген сөздү. Down деген ылдыйго, төмөн түшүрүп алуу деген сөздү кошо жазганыбызда, ушул мүмкүнчүлүгүн жазганыбызда, мына сайтыбызга келип, муну басканда ушул бизге көчүүчү шилтеме болуп даяр болуп калат экен. Так, бул жерде азыр бир маселе болуп атат. Так. Бул кайсыл жерге көчүрүүнү сурай тургандай ушундай бир нерсе болуш керек болчу. Так, эмнеси калып калды? Так, burada бардыгы туура эле. Кыскасы, файлды өзүңүздүн сайтыңызга көчүрүп алуу үчүн кандайдыр бир архивтерди, бир нерселерди койгондо, мына ушул шилтеменин ичинде download деген мүмкүнчүлүгүн кошуп колдонот экенсиз. Андан кийин ошо мунун жайгашкан жерлерин, башка нерселерин тууралашыңыз керек болот. Эми дагы бир маселе бар. Буга чейин мисалы ошол эле бир эле сайттын ичинде могул жерде дейли, мисалы могу биз жөнүндө дегендин жанында, так, биз жөнүндөнүн жанында эмне болсун? Байланыш контактылары деген болсун, байланыш контактылары деген болсун. Бул да кандайдыр бир P тегинин ичинде турсун. Кандайдыр бир байланыш контактылары бар. Ушул жерге дагы шилтеме керек бизге. Болбосо муну A'нын ичинде жасайлы. Так, кыскасы бул азыр ушундай көрүнүп турсун. Байланыш контактылары деген турат, Анан буга чейин бирок бизде көптөгөн бир эмнелер бар. Параграф бар, анын ичинде lorem 500. Lorem 500. Бизде мындай бир көлөмдүү текст бар. 500 аз болуп калды, дагы кошолу буга. Так, бул аз болуп калды, дагы 500'дү кошот окшойбуз. Lorem 500. Так, мынакей жер жайнаган текст бар бизде. Бирок мына ушул биз жөнүндө айтылган, биз аябай кыйын экенбиз. Биз жөнүндө аябай көп текст айтылып кетти. Анан мунун аягында ушул байланыш контактылары деген бир нерсе бар болчу экен. Мунун аягына барып дагы бир
bir nerse koşup koyalım. Evet. Мындай болду. Mo байланыш контактылары деген бул жакта бар экен. Бирок, mo биз жөнүндөн жанында ал көрүнбөй атат да. Бизге ошол мындай тезирээк жетип барыш керек. Могул жердеги контактыларды көрүшүбүз керек. Мисалы, могул контактылардын жанында. Так, ушуну могул жака алат экенбиз. Мынакей. Эми таптык. Бул кандайдыр бир P-нын ичинде же болбосо P-да болбосун, бул бир кандайдыр бир H3 болсунчу. Ушунун ичинде байланыш контактылары бар экен. Мынакей. Бул бизге аябай бир узун нерсе болуп атат да, жетпей атабыз. Ушуга моундан ошол жерге контактыларга баруу үчүн колдонулган дагы бир шилтеменин түрү бар. Бул англисчесинде Anchor links дейт экен, орусча якор экен. Анан якорду кыргызча которгондо казык эле болот экен, достор. Бирок казык дегенде бизге көп ыңгайлуу болбой калат экен. Ошон үчүн якорные ссылки, якор шилтемелер деп тура берели. Бул якор деген баягы кемедеги жанагы токтоо үчүн колдонулган чоң казыктар бар го. Эми биз казык дегенде жерге кага турган нерсени элестетебиз да. Тиги болсо жана кемеде жерге таштап эле суунун ичине таштап, анан сүйрөлүп кармай турган якор. Ошондой бизге мындай ушуну кармап бере турган бир якор шилтемелер бар экен. Ошону колдонсок болот экен. Келиңиздер, аны кантип колдонобуз? Ал ошол бир беттин ичинде анын ошонун эле төмөн жагындагы нерселерди кармоо үчүн колдонулат экен. Буга деле могул A деген тегти колдонобуз. Анан мисалы байланыш деп эле туралы бул жерде. Ушунун ылдый жагындагы нерсеге баруу үчүн бул жерде сөзсүз биз могул решетканы колдонуп, анан так, буга биз биринчи сөзсүз эмне кылышыбыз керек эле? ID беришибиз керек болчу да. Азыр жасап көрө берели. Мен ушундан таппай калдым азыр. Так, достор, мен ушуну якорный шилтемелерди жакшы таба албай калдым. Эч бир ачуучу тегине. Так, кечиресиз, Элдостун маалыматы бар, бул жерде ачуучу тегине берилет. Маселе жок. Муну кийинки сабакта же болбосо азыр тапшырмада тактап кое беребиз. Кыскасы ошол решетка менен анан жанагы контакт деген сыяктуу бул жерде берилет. Анан ошону басканда бул жакка барып калат да. Кыскасы муну басканда төмөн барыш керек, могул жерге келип калыш керек. Ошол якор шилтемелерди дагы тактап сөз кылабыз. Кыскасы, достор, бүгүнкү биздин сабакта ошол шилтемелердин түрлөрү боюнча сөз кылдык. Бүгүнкү шилтемелерде биз ички, тышкы жана кирүүчү шилтемелер тууралуу жана могул mail to жана бизге чалуу деген сыяктуу кыскасы шилтемелердин ушул түрлөрү боюнча сөз кылдык. Эми, достор, азыр сиздерге бизден бир тапшырма бар. Мындай кылалы. Өзүңүздөр азыр жасап атасыздар, биз менен чогуу иштеп атасыздар. Мисалы, сиздин социалдык тармактарыңыз бар. Facebook'уңуз бар, Instagram'ыңыз бар дегендей. Өзүңүздүн жасап аткан сайтыңызды элестетип, ушул азыркы биз жасап атканга улантып эле
дагы 3 чыгуучу шилтеме кошуңуз. Бул айырмасы жок. 3 шилтеме болсун, бирок тышкы шилтемелер болсун. Бул өзүңүздүн сайттын, Instagram баракчаңыз болушу мүмкүн. Аларды дагы кошсок болот. Өзүбүздүн сайтыбызга сайттарда көрүп эле жүрсөк керек. Бир 10 минутта убакыт сиздер ошону кылып көрүңүздөр. Бүгүнкүгө болсо менин айта турган сабактарым болду. Бул жерде ошо биз толуктай турган якорь шилтеме калды. Аны дагы толуктап коебуз. Бул негизи Notion'да деле бар. Бул жактан деле карай койсок болот эле, бирок пока тура берсин. Шилтеменин түрлөрү деген жерде шилтеме жайгаштыруу үчүн тегтер, мунун баары мына кыргызча материалдар менен берилген, даяр турат. Мынакей алып колдонсок болот. Мына Anchor Links деген бар, якорь шилтеме деген. Мынакей URL'деги мынол белгисин, андан кийин элементтин идентификаторун колдонгондон кийин, мен onu көрсөтүп коеюн. Мынакей бул жерде бардыгы бар. Идентификатор сиз шилтемени басканда багыттоону каалаган тегтин ID атрибутун колдонуу менен, тегтин ID атрибутун колдонушубуз керек экен. H1 section P анан бир якордун турган дарек ушундай көрүнөт дейт. Мынакей href part биринчи бөлүм болсо, могул жерге мынакей hrefтен кийин решетка part 1 ушундай кылып колдонот экенбиз. Тигил жагында болсо ID part 1 деп турушу керек экен. Демек ошону колдонуп туруп эле жасап койсок болот экен. Так, сиздер тапшырманы аткарып туруңуздар. Мен болсо муну азыр жасап туруп көрсөтүп коем сиздерге. Үнүңүздөрдү ачып коеюн. Бирок азыр 22:12 болду. 22:22ге чейин деле үндү чыгарбай турсак болот. Записти пауза кылып турайын. Бул мындай болуш керек деп атабыз. Якорь шилтеме деген, могул байланыш деген бар, байланыш контактылары, байланыш номерлери. Бирок алар могул ылдый жакта болуп атат. Биз муну кечке минтип ылдый кылып жүргүбүз келбей атат. Сайттын эң төмөн жагында дейли. Достор, микрофонду өчүрүп алсак жакшы болот. Насихат, акыл дегендер, пожалуйста, атыңыздарды айтып турбай эле. Жакшы, анткени аябай мишайтып атасыздар. Эми мына ушул байланыш дегенди басканда эле бул бизге көрүнгүдөй бир аймакта бизге көрүнүп даяр болуп калды. Ушуну кандай кылып жасайбыз деген маселе болгондо, мынакей могул биринчи ушул биз кайсыл жерди кылгыбыз келип аткан болсо, ал жерде ошол тегке ID деген атрибутту колдонуп, ага бул тырмакчанын ичине бир нерсе белги жазабыз. Мисалы, бул жерде about деле болушу мүмкүн. Мына about же болбосо contacts болушу мүмкүн. Contacts. Андан кийин ушуну алып, ушул contacts деген ID'ни алып, биздин эң жогорудагы шилтеме бере турган жерге келип, сөзсүз түрдө ал жерде бул решетка белгисин колдонуп, андан кийин ушул contacts дегенди мына карасаңар, contacts муну ката жазып коюп турмун. Эми этегин дагы оңдошубуз керек, анткени бул ката болуп калса келбейт. Contacts деп туруп, андан кийин анан биздин сайттан караганда мына бул жерден бизди ошого алып барып атат. Бул жерде ошол ID-ни колдонуу ушул экен. Могул тегтин ичинде ID атрибутун, анан ага бериле турган кандайдыр бир маани, анан ошол биздин эң жанагы жогору жакта, мындай айтканда, якорь шилтеме деген ушулда карасаңыздар, бул жерде мындай могулар сыяктуу эч кандай бир шилтеме жок. Бирок ошентсе дагы бул бир шилтеме катары ошол сайттын ичинде өзү иштеп берип атат, достор. Мен ушул жерден кичине ID'ден адашып калдым эле. Аны дагы тууралаган болдук. Так, кодду көрдүңүздөрбү? Бирөө сурап атты эле. Free Code Camp көнүгүүлөрдү кылгандар барбы? Темадан чыкпай туруңуздар, кечиресиз. Бул үй тапшырма эмес, азыр көнүгүү сыяктуу иштеп жатабыз. Ооба, көнүгүү. Үй тапшырма болсо Notion'да берилет, достор.
Ооба, запистен көрүп жасасаңар болот. Так, болду. Мели, азыр кол көтөрүп аткандар көп экен. Биз көп убактыңыздарды албай, кол көтөргөндөргө эң жогорусунан Назира Кыдыралиева дегенге сөз берип туралы. Назира Кыдыралиева. Көрсөтүп бересизби кандай 3 шилтеме коштуңуз? Саламатчылык. Так, мен демонстрация кылайынчы, кылбай эле коеюнбу? Ооба, кылыңыз, сөзсүз да кылып көрсөтсөңүз жакшы болот. Көрүнүп атабы? Так, Назира, мындай кылалы, демонстрацияны токтотуңуз. Кайра баштан демонстрация кылыңыз. Демонстрация дегенди басканда эң жогоруда экран дегенди басып, анан совместное использование деңиз. Так, менде базовый расширение, расширенные файлы деген бар экен, экран деген жок экен что-то менде. Так, базовый дегенди басып туруп совместное использование деп көрүңүзчү. Болду, көрүндү? Эми жакшы болду. Так, кодуңузду Мен көрүп мына атабыз. последний үчөөнү жасадым. Азыр. My mail дейт, my notion дейт, tell me дейт. Окей, жакшы, сону. Так. Мына ссылкалар менен, мына вот мен жазгандар, булар сер менен кошо жазгандар. My mail экен. My mail, Mail.ru-га кетет. Эмеде ачкан Mail.ru. Окей, жакшы. Так. Болду, түшүнүктүү. Түшүнүктүү, Всё бардыгы түшүнүктүү. тегінде түшүнүктүү. Анан ушул жерде дагы бир нерсе бар. Внешний ссылкаларды жасап атканда, достор, башка бир бетте ачылышын каалап атабыз. Мисалы, сайттын. Мону, муну кандай кылабыз? Бул жерде target деген атрибутту колдонобуз. Target атрибутун колдонсок, бул негизинен негизги болуп self деген турат. Бул өзү ошондой. Бирок биз blank дегенди колдонсок, бул эмне болот экен? Мына биздин Google деген сайтыбызга барып көрөлү. Мынакей. Google сайтына шилтеме. Муну бассак, достор, эмне болот экен? Эмнени байкадыңыздар? Жаңы бет Ооба. Кээ бир учурда мындай да, биз көбүнчө сайттарда ушуну каалайбыз да, ушундай тышкы шилтемелер же болбосо ички шилтемелер деле жаңы бетте ачылышын каалайбыз да. Анткени могул жерде мен окуп аткан нерсе маанилүү да, жоготкум келбейт да. Анан мурункудай болгон учурда, мисалы, эгерде могул target деген атрибутту колдонбосок, муну болбойт андай. Муну алып туралы, target деген атрибутту колдонбой койсок, анда эмне болот? Могул жерден, ушул жерден Google'га ачып кетип, өзүбүздүн маалыматты таппай калабыз да, анан кайра артка кайтыш керек болот. Ушул жерде мынакей бизге аябай чоң жардамчы бул могул target анан blank деген. Мунун ичиндеги нерселерди көрүү үчүн ушуну жазганда эле байкайсыздар, мына parent деген, self деген, анан top деген бар экен. Буларды, достор, мындай эмнеси кандай өзгөчөлүгү бар экен, ошолорду билүү үчүн ар бирин колдонуп көрө берсеңиздер да болот да. Анан муну колдоно берсеңиздер жакшы болот. Так, азыр ошол тышкы шилтемелерди колдонууда ошол нерселерди сиздер да колдонсоңуздар жакшы болот. Так. Назира Кыдыралиева, сизге рахмат. Колуңузду түшүрө берсеңиз болот. Акмаанай, фамилияңыз толук окулбай атат. Рустамбековабы, билбейм, Рустамовабы. Акмаанай, сөз сизде. Демонстрация кылып берейин азыр. Ооба. Көрүнүп атабы сиздерге?
Ооба, көрүп атабыз. Instagram Жылдыз Академия, YouTube дейт. Ооба. Аха, Эң мына сонун. Так, таргет деген кызыл болуп калыптыр сиздики. Эмнеге? таргет ошол менде бардык жеринде эле эмесе кемчилиги кетпегендей болду эле, анан ошону көрсөткөн. Тырнакчага алып койгон үчүн. Тырнакчага алып койгон үчүн. Бир тырмакча ашыкча экен достор, туура айтты. Ай Азамат, сиз тигиникин да өчүрүп коюңуз. Жок, ал аягындагысы боло берет, башындагысын. Так, эми көрсөтө бериңиз. Дагы бирөө. Диана жакшы жасайт атат. Нижний черточкада калып калганго. Азыр болду. Муну унчукпай эле тура бериңиздер. Көрө берели гана. Эми ачып көрсөтө берсеңиз. Бул жерден ката оңдоо эмес. Катаны өз алдыбызча оңдой берсек болот. Так, сайтты ачыңыз, көрөлү. Кана Мынакей 3 ачтым. демеңизди. Instagram. Instagram ачып атат. Азыр бул жерге аганын немесин, ссылкасын коюп койдум эле. Жок, проблема жок. Иши кылып иштесе эле болду. Кийин деле өзүңүздүкүн койбойсуз да, балким бирөөгө сайт жасап берсеңиз аныкын коебуз. Так, болду, өчүрө бериңиз. Бул барып атат. Кана кийинкиси. Жылдыз Академияныкын кылдым эле. Кана. Азыр. Так, бул да Instagram беле, боло берет. Жок, эмел Google'дан Жылдыз Академиянын. Эми ачып аткан турбайбы? Жылдыз Академиянын сайты экен. Аябай сонун. Так, кийинкиси. Кийинкиси YouTube'дан английский эменин полилогтун видеосу болчу. Кана. Азыр Так, макул, достор. Сиз Акманай, макул, рахмат. Сиздин демонстрацияны токтоттук. Сизде айрым каталар болуп калды. Достор да аны байкады. Blank деген жерде бир каталар болду. Сиздин өзүңүздүн каталарды дагы интернеттен издеп көрүңүз. Дагы изденсеңиз болот. Анан мындай достор. Любой эле мындай окууда, бул курста болсун, башка жерде болсун, бул мындай окуткандачы, мындай баардык нерсени окутуп коюу мүмкүн эмес да. Негизинен базалык билим берилип атат. Анан муну тереңдетүү, аны толуктоо, бул сиздердин милдетиңиздер да. Азыр ал боюнча дагы сүйлөшөбүз. Бирок сизге айткым келген нерсе Акманай тереңдетип дагы өзүңүздүн каталарды издеп, дагы маалыматтарды карап издесеңиз жакшы болот. Так, анан мындай достор, ошол бул жерде келечек долбоорунда окуунун негизги шарттарынан эң биринчи шарттардан эмне болчу билесиздерби? Биринчи эле өзүңүздөргө Gmail аккаунт ачуу, ал жана сөзсүз КК менен. Андан кийин Zoom'га регистрация болуу. Анан Zoom'да регистрация болгондо ошол кандай аккаунт менен катталсаңыз, ошондой аты жөнүңүздүн жазылып туруусу болчу да. Мисалы, Турат Алыбаев деп турат меники, карасаңыздар. Даже ошол сиздерге көрсөтүп берип атканда ачкан почтамды колдонуп атам мындай. Сиздерге дайыма үлгү болуш үчүнчү. Сиздер дагы мисалы Zoom'да азыр могул жерде анан кабыл бекти ушундай бирөө турат, кол көтөрүп атат. Мен сиздин атыңызды билбесем, бул мындай жакшы нерсе эмес да, достор. Ушуну мындай жөнгө салып алсак аябай сонун болот эле. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Анан мүмкүн болушунча атыңыздарды, фамилияңыздарды, атты биринчи жазып, анан фамилияны жазып, анан латиница менен жазып берсеңиздер, жазып койсоңуздар, бул аябай сонун болот. Анан ошон үчүн мондай Б, анан билбем, бет girl, set girl ушул сыяктуу аттарчы бул тамаша эмес да, достор. Серьезный окуу болгондон кийин серьезный
мамиле кылсаңыздар бул аябай сонун болот. Мээрим Керимбаева дегенге сөз берем ошон үчүн. Мээрим. Бул жана Мээрим менен баштаганбыз да сабакты. Демонстрация кыласызбы, Мээрим? Угуп атабы? Ай. Угуп атабыз. Көрүнүп атат да? Көрүнүп атат, жакшы, эң сонун. Кечиресиздер, мен деген мынакей мурда эле сабак баштала элек деле ушу видеолордон көрүп ушундай кылып ачкам да. Ай азаматсыз, молодец, сонун. Анан мен берки эски ноутбук менен ачкандыктан ал азыр ремонтто жаткандыктан мен ушунун кодун көрсөтө албай атам сиздерге. Бирок сиз бул нерселерди билесиз, видеолордон карап кылып аткан. Экинчи кененирээк, экинчи бет. Аябай сонун. Бул башкы муну басканда башкы бетке, анан бизнес салон, анан мастерлер, бул да 3-чү страница кылып ачмакмын, контакт деп басканда да 4-чү кылып кете бермекмин да. Ошого Азаматсыз, азаматсыз. бул артка деп басканда кайра артка кетет. Сонун. Тура эле, ушуга эле мен кошуп кете берсем болот да. Ооба, эмнеге болбосун? Эми мисалы контакты деген жерде жанагындай мейл контактыңыз болушу мүмкүн мунун ичинде, туурабы? Ооба, ошолорду эле коюп кете берейин, Телефонуңузду коесуз, аны басканда чалганга ыңгайлуу болсо, анан азыр контактынын жанында балким social links дегенде, биздин социалдык баракчаларыбыз дегенде, мисалы Instagram баракчалар маанилүү, Facebook, TikTok деген сыяктуу нерселериңерден бери кошушуңар мүмкүн да. Аябай сонун, азаматсыз. Рахмат, анда улантып берейин. Рахмат. Так, сиздин демонстрацияны токтоттук. Эми Акыл деген мырза бар экен, акыл эле дейт да, жөн эле, фамилия жок, эч нерсе жок. Демонстрация кылып коюңуз, Акыл мырза. Саламатсызбы агай? Жакшы, салам алейкум. Агай, менде алдыңызбы деп кой. жакшысызбы? Мен сабак жакшы болду, сабакка чоң рахмат. Сизге да рахмат. Менде агай неме болуп атты эле да, мурдагы сабак боюнча кичине суроо болуп атты эле. Азыркы сабакты эми түшүндүк. Буюрса аракет кылып неме кылабыз. Анан атым ошо кирип атканда ат сурады эле, анан мен сразу эле жазып ушундай болуп калды. Регистрация кылыш керек, ошолор тууралаш керек. Анан азыр суроону бере бериңиз. Ошондо мен жана атрибуттар боюнча суроо болуп атат да мендечи. Мына жерде азыр биз жазганда сүрөттү койдум мен. Андан кийин бул жерге жана размерини, анан могул тексти баягы сүрөттүн жанына койгончу. Ошону коеюн десем менде чыкпай жатат да. Мына style, анан width деген атрибуттар бар экен го. Азыр коюп көрөйүнбү? Так, достор, биз муну канчанчы сабакта өттүк эле? Мурдагы сабакта болчу да, мен ошондо кийин эле аракет кылдым, анан бирөөлөрдөн сурадым. Так, видеону кайталап көрдүңүзбү? Ооба, көрдүм, мен кайталап көрдүм. Анан ушул сиз жазганда чыгып атты, анан мен жазсам чото чыкпай калып атат да. Акай, бул жакта Мол сабакты бүтүп койгондон кийин билбеликпи? Кандай дейсиңер? Форматы. ооба. Мындай суроолорго кое туралы бүгүнкү теманы бүтүрөлү. Теманы бүткөзгөндөн кийин кирбейликпи, достор? Бул теманы, достор, негизи Discordдон, Notion'дан, иши кылып, Telegram'дан, досторубуздан сураш керек да, Google'дан сураш керек. Анан видеону жакшылап көрүп эле, мындай сөзмө сөз, ар бир тамгасын тууралап жазсак эле, видеону кылдат көрсөк эле болот. Анан бул боюнча дагы азыр менде немелер бар. Акыл мырза, шашпай туруңуз. Аяк жагында сурасаңыз, просто бул теманы бүтүп коелук, баягыла чейинчи. Гүлзат Элебесова. Саламатсыңарбы? Жакшы, саламатчылык. Экраным көрүнүп атабы? Көрүп баштадык. Бул жерден мен
YouTube коюп турсуз. Instagram, YouTube анан Telegram койгом. Интернет слабыйраак болуп атат. Бул жерге моя страница дегенде Instagram кетет. Жаңы blank target blankке ачкам ошол. Абдан жакшы. Бул колдонуучулар үчүн, юзер үчүн ыңгайлуулугу ушундай жакшы деп атканбыз, Ооба көрдүк. Кодторуңузду деле көрдүк. Баары эле туура иштеп атат. Азаматсыз. Башкалардын да убактысын албай. Баары туура эле. Ооба, туура эле көрүнүп атат. Пока. Анан бул жерге эме жана ID жазып аткам, ошо ID-ни жазып аткам, ошондо жазып. ID-ни кийинирээк түшүндүрүп калдык. Түшүндүңүздөр болуш керек, Аны жасасак болот. Болбосо видеодон көрүп алабыз. Рахмат, баары туура эле. Гүлзат, рахмат. Так, кийинкиси Зайлодин. Саламатсызбы? Жакшы, саламатчылык. Болуп атат да. Болуп атат албетте. Экран көрүнүп атабы? Көрүп атабыз, жакшы. Так, сиз YouTube'ду кошупсуз, Notion экен, анан кийинки Notion экен, келечек сабактары. Негизи, бирөөнү көрсөтсөңүз болот, уже түшүнүктүү, жакшы эле жасалыптыр. Келечек сабактарына өткөрсөк. Ооба. Blank target blank менен колдонгон, бул кийинки тапты ачат, Абдан сонун. Келечек сабактарына өттүк бул жактан. Ооба. Муну колдоно берсек болот экен. Сайлоодин, сизге да рахмат. Калганы түшүнүктүү эле. Кол көтөргөндөрдү бүтүрүп жетишип салганга аракет кылалы. Рахмат. Мындай кылалычы азыр. Бир кол көтөргөндөрдүн ичинен дагы мындай түшүнбөй калдым дегендер барбы, же мен кылсам болбой атат дегендер, ошондойлорду карап, кичине анализ кылалы. Болгондордуку болсо проблема жок экен гана. Үн чыгарып эле айтсаңыздар болот. Меники болбой атат деген ким бар? Агай, меники болбой атат. Мээрим демонстрация кылып айта бериңиз кана. Сиздикин көрөлү, анан достор дагы жардамдашсын. Азыр мен телефондон кирип атам, бирок азыр компьютерден подключусь. Агай, меники да болбой атат. Ссылкаларды кантип койгонду көрбөй түшүнбөй калдым да. Көрбөй түшүнүп алдыңыз, Азаматсыз? Демонстрация кылбайбы? Жок, көрдүм, түшүнбөй калдым. Азыр Мээримдикин, Нарбаева Мээримдикин көрөлү. Так, Мээрим, суроо сизге. Эмнеңиз эмне болбой атат кана? Эмне кылдыңыз эле, эмне болбой атат? Мен мындай ачтым. Инстаграмдыкы, бирок Инстаграмым ачылбай атат. Так. Моя страница. Могу жердагы эмнегедир Google'ым могу жерде ката көрсөтүп атат. Ооба. Ката бар экен анткени. Андай кылсам чыкпай атат. Ой. Так. Биз сиздин браузерди көрбөй атабыз да? Кайра баштан демонстрация кылыңыз. Демонстрацияда жанагы экран дегенди тандап, анан совместное использование кылыңыз, Мээрим. Так. Eyni olsun. 85 Достор, микрофон. Мындай чыгат. Проблема жок. Бул жерде дополнительные дегенди бассаңыз. Могу жерде. Анан перейти на сайт Instagram.com. Бул компьютерден катасы коёгон да. Ооба. К сожалению, эта страница недоступна деп атат го.
Жок, сизде кичине шилтемеден да ката болуп калган. Бирок негизи Инстаграмга ачты. То есть эми кодду ачыңыз. Сиздин кодду көрөлү, достор жардам кылсын. Инстаграм болуп калган деп атат. Кодду карасаңыз, кодду. Азыр Биякта VS Code деле ачыңыз, VS Code'ду ачыңыз. VS Code турбайбы биякта, ылдыйда? бул жерде. Так. Кана? Мына Инстаграм дегенде көрдүңүзбү? Ката бар. Могу ката могу жерде кетиптир, Жок, ал жерде эмес. Ал вообще-то ал эч нерсе болбойт. Могу жерби? Макул, Мээрим. Мындай экен, сиз Көрөм анда. шилтемени кантип көчүрүп алыш керек экенин мен көрсөтүп бергем. Ошону карап чыгыңыз. Хорошо. Шилтемени көчүрүп алууда бир ката болуптур. Демек калган жакшы эле. Анан экинчи шилтемеңизде Google'да болсо, так, тегти ачып жабууда ката бар. Тегти ачып жабууда ката бар. А теги жабылбай калган. Ооба, А теги. Кайсы? Ошондо бар. Таргеттен кийин. Ооба. Таргеттен мурун, наоборот, мурун жабылыш керек. Таргеттен кийин. Лишний пробел Blanktен кийин. Лишний пробелдер жүрөт. Blanktен кийин жабылыш керек. Blanktен кийин жапсаңар. Достор, Мээримге жардам бересиздер. Мээримди токтотуп атабыз. Так, андан кийин Бурулайда проблема бар болчу. Анан дагы 3 кол көтөрүп атат, ошону карайбыз. Бурулай. Агай, эме карайбы? Ооба. Так. Көрүнүп атат. Так, сизде кандай көйгөй бар? Менде могу жерге мен Instagram ссылкасын кантип коюшту көрүп аттым, бирок түшүнбөй калдым окшойт да. Так, бул боюнча анда сиз могул жерде HR анан BR дегендерде да ката коюп алыпсыз, удалить этип салсаңыз ошол экөөнү. Кызыл болуп турабы, демек ката деген сөз. Могу жерде Анан так, Анан хрефти жаппай коюптур, ошондон. Атеги жабылбай атыптыр. Ооба. Анан могул атекти жабыңыз. Кайсы? Үстүндө Короче, сизде тегтерди коюу боюнча аябай чоң көп проблемалар бар экен. Достор, Бурулайга Discordдон жакшылап жардам бересиңерби? Макул, кайра барсың. Бурулай Discordдон кайрылып, достордон Жардам беребиз. Жардам бул мындай жөнөкөй бир каталар болуп атат. Мындай бүгүнкү сабакка дагы тиешеси жок каталар да, мындай карагандачы. Негизинен жакшы эле түшүнгөндөй болупсуз. Анан ошол жерде дагы тактап сурасаңыз болот. Эми ката деле жок экен, болгон тегтер жабылбай калыптыр да, ошо эже бите элек экен. Эми катада ошолор делечи, эл досундай майда чүйдө каталар да. Так, Жылдызбек кол көтөрүп атат. Эмне айтасыз? Саламатчылык. Жылдызбек. Ооба. Так, Жылдызбек Шатманов дейт, Сизде эмне болуп атат? Айтып, сразу. Мен ашыкпа деле жок, ошо туура эле болду деле көрсөтүп. Так, Notion target blank, ссылка в Notion. Биздин сабак кыргызча болуп аткан, Notionга шилтеме, Discordко шилтеме деп жазсаңыз жакшы болот. Болду, проблема жок, негизи туура эле экен. Иштейт сиздики. Агай, blankти туура эмес жазып койгон окшойт. Blank болуп калыптыр. Ооба, blank болуп калыптыр, туура. Муну автоматики жана эммет менен жазсаңар жакшы болот, достор. Демек, ушул жерлериңизди карайсыз. Достор, иттерди байлагыла. Чолпон, Медетбек. Жылдызбек түшүндүк сиздикин. Достор, микрофондорду ашыкча неме кылбагыла. Эми Ж Каримова, сөз сизде. Саламатсыздарбы? Жакшы.
Кечирип Мен коюңуз, Ж Каримова деп атам. Сиздин атыңыз толук жазылган эмес себеби. Жылдыз, ооба, Жылдыз. Жылдыз. Азыр менде экранды, экранды Ооба, экранды көрсөтүңүз. Мен компьютерде иштедим, бирок Мгм. камера менен көрсөтсөм азыр кандай болуп калат билбей калам да. Туура эмес болуп калды. Азыр менде проблема болуп калды окшойт. Жылдыз, кечиресиз, анда сиз деле Discordдон сурасаңыз достордон. Биз андайды жакшы көрө албайбыз. Тилекке каршы. Эмениби, экрандан көрсөткөндөбү? Жок, алдыгы азыр кандай кылып көрсөтүп атасыз сиз? Азыр мен мындай көрсөттүм. Муну жакшы көрүнгөн жок да бизгечи. Менде ушундай чыкты да эми иши кылса. Ооба, Discordдон ачып, сиздики ноутбукпу, эмне, компьютерби, эмне? Мен телефонду да компьютерде колдонтам да, Zoom телефондон, а Discordду мен компьютерде жасайм, телефондо жасай албайм. Менде ушундай чыкты да иши кылсачы, менде каталар бар. Мына ылдый жакта мына жерде проблема болуп атат. Жанагы ID'ни кошкондо проблема болуп атат деп ойлоп атам. Жылдыз, сиз эмне кыласыз? Discordдон, достордон жардам сурайсыз, анан алдыгы компьютериңизди Zoom'га кошконго аракет кылыңыз, Макул. Анткени эми микрофон иштебесе деле телефонуңузду да кошуп алып, сүйлөшкөндө телефон менен сүйлөшүп, бирок демонстрация кылганда экрандан демонстрация кылсаңыз жакшы болот, Экөөнү тең кошкондо жанагындай звук эме болуп кетет да ошого. Анда бирөөсүн колдонуңуз. Микрофон иштейби? Макул, рахмат. MacBook болсо анда тем более жакшы экен да. Жок, MacBook эмес, ноутбук. Рахмат дейм. Макул. Түшүндүм. Достор, анда бүгүнкү сабак аягына чыгып калды. Дагы бир жолу барыңыздарга рахмат. ID бир көрсөтүп бериңизчи, сураныч дейт. Сөзсүз. Так, ID'ни кандай кылып көрсөтөбүз? Мынакей. Биздин керектүү болгон жерде, биз кайсыга барыш керек болгон болсо, ошого ID деген атрибутту берип, анын тырмакчасынын ичине ал тууралуу маалыматты жазабыз. Мисалы, могул жерде биз жөнүндө болушу мүмкүн, about us болушу мүмкүн. Ошол нерсени жазып туруп, андан кийин шилтеме бериле турган жерге, могул A тегтин ичиндеги шилтемеде могул решетканы колдонуу менен контакт дегенди жазсак, тигинин ID-синдеги маани берген атты жазсак, ошондо муну сохранить этип алабыз да. Анан сайтыбызга барып, мынакей, бизде көп жазуу бар да, даже муну аябай көп кылып салалы, мисалы келгиле. Могул жерде дагы да көбөйтүп салалы. Лорем, мисалы, дагы 700'дү кошуп салайын. Аябай көп да, бул прям мындай. Аягына жетпейсиң азыр, сайттан карасаң, мынтип жүрө бересиң да. Анан могул биздин байланыш контактыларга барыш үчүн ал ушунун баарын окуп барыш керекти. Могуну эле басканда якор шилтеме деген ушул могул жерге келип калды, карасаңыздар. Бизге көрүнө турган областка, көрүнө турган ыңгайлуу абалга келип чыгып берди. Достор, биз бүгүнкү сабакта шилтемелер тууралуу сөз кылдык. Шилтемелердин ички шилтемелер, тышкы шилтемелер жана ошол мейл, кат жазуу боюнча шилтемелер, телефон чалуу боюнча шилтемелер жана якор шилтемелер деген сабактарды сөз кылдык, достор. Ушуну бышыктаңыздар, окуңуздар. Анан дагы бир нерсени көрсөтүп коеюн. Жана да айтканымдай, достор, бул боюнчачы мындай окуй турган материал өтө көп. Могул Мирлан агай өткөн сабак, анан Турат агай аны кайталап койсо элечи, бул программист болуп кетпейсиңер, үйрөнүп калбайсыңар. Булар боюнчачы маалыматтар өтө көп да. Мынакей, бул жерге Мирлан агайга мындай терең бир ыраазычылык билдирсек болот. Бүт маалыматтарды мына самостоятельные задания деген жерде беле жок. Тапшырма ушул жерде. Ага чейин мына
тегтерди өз алдынча окуп үйрөнүү үчүн маалымат булактар. Же болбосо мына орусчасында келесиңер достор. Мунун ичинде ресурсы для самостоятельного изучения тегов деген жерге кирсеңер, спецификациялар бар. Ушул жерден эмне керек болсо окуп үйрөнсөңөр болот да, маалымат өтө көп. Мына справочниктер бар. Мисалы моуну бирден ачып көрсөтөйүн достор. Мунун ичине киресиңер, мына HTML тууралуу эмне керек болгон болсо ушунун ичинде бүт мындай жайгаштырган да. Бул мындай толук кандуу эмне кааласаңар ошонун баарын тапсаңар болот да. Мына The Elements of HTML дейт да. Анан маселе бар да, бул сайт өзү оригинал англис тилинде эле да. Мындай башка тилдерге которулган эмес. Бирокчу достор, аябай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Мына бүгүн биздин кыргыз тилде элечи, бул кыргыз тилинин өнүгүүсүнө, ушул интернет айдыңында кыргыз тилинин өнүгүүсүнө биз салым кошуу үчүн ошол интернет булактарына кыргызча көбүрөөк жазышыбыз керек да. Аны Google эстеп калса, мына могул жерден мен көбүнчө могул жерден келем да. Мына кыргыз тили дегенди тандап койсом, кээ бир учурда мына могуну мен кыргызча которуп алып, мына акыркы жарыяланган версиялар, v3.org дегендин мына HTML элементтери. Мунун ичинде мисалы билбейм, style деген элементи, body деген элементи тууралуу окугум келгенде мындай кылып окуп үйрөнүп ала берем да. Англисче окусаңар жакшы болот. Болбой атабы мына кыргызча которуп алып, орусча которуп алып, түркчө которуп алып, ыңгайланыштырып бул тууралуу мына body элементинин кандай эмнелери бар, мына категориялары, тамырды бөлүү, бул элемент колдонула турган контексттер, мазмундун модели тим эле окумуштуудай сонун материалдар бул жакта жайгашкан. Мына Мирлан агай анын баарын таап бул жерге жайгаштырып койгон. Мындай ушул жердеги шилтемелердин ар бирине кирипчи мындай туруктуу окусаңар достор, туруктуу. Мындай сабак учурунда эле эмес. Анан биздин мындай кыргызстандыктардын аябай чоң адатыбыз бар. Тапшырма берилген жокпу? Сабак бүткөндөн кийин бүттү да, аны унутуп коебуз да. Эмне болду? Тапшырма берилген жок. Жок, тапшырма достор, бул ушул сабактын болушу өзү бир тапшырма да. Бүгүнкү сабакта өтүлгөн нерселерди бир катар кайталап чыгуу бул өзү бир чоң тапшырма да. Качан мындай идеальный болуп иштеп калганга чейин муну иштей берүү бул ушул тапшырма. Эми негизи адам эч качан идеальный болуп калбайт. Илимдин чеги жок да, түбү жок да. Бул кете берет. Ошол ийгиликтерге жетүү үчүн мындай ушул чексиз түпсүз илимдин бир жерлерине жетип ийгилик жаратуу үчүн достор бул көбүрөөк изденүүнү талап кылат. Анан кээде ушундай нерсе бар. Кээ бир окуучулар бар да. Мисалы 10 күн 10 сааттан окуп таштайт. Ошо менен 1 жылга чейин эч нерсе жок да. Унутуп калат эмне болгонун. Анан 1 жылдан кийин кайра эстейт, окуп коюш керек эле дейт, дагы 10 күн окуйт, дагы унутуп калат. Бул болбойт достор. Туура көп окудуң, 10 күн, сен 10 күндө 100 саат окуп салдың, бул аябай чоң жетишкендик, бирок аны менен ийгиликтүү боло албайсың. Андан көрө мындай 365 күн 1 сааттан окусаң, сен балким 365 саат окуйсуң деген сөз. Кел 20 мүнөттөн оку. Ошол эле 100 саатка барабар болот 365 күндө. Бирок аябай чоң ийгиликтерди кыласың. Туруктуулук өтө маанилүү достор. Ошол нерселерге басым жасайлы. Мынакей шилтемелер турат достор. Булар мына азыркы сабакта сөз кылганыбыздай, булар тышкы шилтемелер, мына басканда кетип атат. Могул экөө окшош эле, могу v3 менен HTML стандарт деген бул экөө ичиндеги нерселер көпчүлүгү эле окшош. Мындай визуалдан эле кичине айырмачылыктары болбосо, могул справочниктерди колдонсоңор болот. Справочник менен спецификациянын эмне айырмасы бар? Справочникте кыска нуска мындай, кыскача эле берилген, терең эмес. Могу спецификация дегенде аябай терең берилген да, карасаңар тим эле ыкы-чыкысына чейин атрибуттардын могул body'нин кандай атрибуттары берилип атат. Глобалдык атрибуттар дейт, карасаңар достор. Aria role дейт.
Мындан эмне болот экен? Демейки коюлган эмес буга дейт. Документ деген ролу демейки коюлган эмес буга дейт. Дүйнөлүк ария мына могул жерден көчүрүп алып туруп, мынакей мындай кылып көчүрүп алып туруп, мону көчүрүп аларда мону кайра англисчеге коюп алгыла оригиналгачы. Анткени кээ бир нерселер монтип алардын баарын которуп салат да, мындай бадиге тиешелүү нерселер, могу интерфейс дегенден бери которуп салдыбы? Аны которуп алсаңар ката болуп калат. Мына интерфейс деп которуп салыптыр. Мындай коддорду аларда оригиналына англисчеге коюп туруп алып, мына могул кодду көчүрүп алып туруп текшерип көргүлө, эмне болуп атат, бул эмне болот деп иштетип көргүлө, окугула, аракет кылгыла. Эгер бир результат чыгып, өзүңдүн айланаңдагы адамдарды, ата энең, бир тууганың, балаң, айланабыздагылардын өзүбүздүн жашообузду өзгөрткүбүз келсе, анда бүгүн өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Мурун кандай болсоң, бүгүндөн баштап башкача адам бол да. Башкача адам бол. Ошондон анан ийгилик келет. Биз өзүбүздү өзгөртүү менен айланабыздагылардын жашоосун кошо өзгөртө алабыз. Мындай бизде аябай чоң адат бар да, жылмайып садака деп коюп, жылмайып коюп жүрө беребиз, эч кимге пайдабыз, зыяныбыз жок да. Бирок достор, мисалы жөн эле ошол жылмайып эле койбойчу, мисалы туугандаргачы $1000 жардам берип кое турган деңгээлге чыгып алсаңар болот да. Чыккыла, эмнеге болбосун? Биз өзүбүздү өнүктүргөндө, айлана чөйрөбүздү өнүктүргөндө бул өлкөнү өнүктүрөбүз достор. Ар бир үйдөн бирден программист чыкса эч нерсе болбойт. 2ден чыкса андан сонун. Келгиле, мисалы бирден программист деген сөз бир үйдө 4000, 5000, $10,000 чейин айлык тапкан бир адис деген сөз да. Кимибиздин үйүбүздө бирөө $10,000 айлык алып атат жок. Давай анда келгиле ошону биз түзүп чыгалы. Баштадыкпы? Өзгөрөбүзбү? Кеттик анда. Агай тапшырма ушул эле болчу. Мисалы бүгүнкү тапшырмачы ушул эле, ерунда эле, көрдүңөрбү? Кээ бирөө 2 минутта аткарып койду анычы. Кээ бирөө 2 минутта аткарып койду. Чыкпай атабы мына ким могул жерде бирөө азыр эң аягында могул жерде бирөө айтып атат. Менден атрибуттар чыкпай жатат дейт. Буалима чыкпай жатабы? Бул сизге аябай чоң тапшырма да. Балким ушуга 7-8 саатыңыз коросо дагы, ошону отуруп туруп чыгарыңыз атрибутту. Башкалардан чыгып атпайбы, сизден эмнеге чыкпайт? Чыгыш керек. Демек, мына сизге тапшырма. Ар кимдин өзүнө деңгээлине жараша, өзүнө тапшырманы өзү иштеп чыгыш керек. Ошол достор, убактыңарды көп албайын. Ийгилик жараткыла, күчтүү программист болуп чыккыла. HTML-ди билип калсаңар эле күчтүү программист болбойсуңар, илимдин көрдүңөрбү? HTML жөнүндө канча маалымат жатат да. Даже аны дегенче мындай которуп бүт алган эмес. Мындай любой нерсени которот го орустарчы, орус тилге. Орустар которуп аягына чыкпай койгон да. Анткени улам бир жаңы нерсе чыгат, жаңы проблема чыгат. Алардын баары тигил сайтта жаңыланып турат, бирок анын баарын убагында которуп бүтө албайбыз да. Google мына бизге бүгүнкү күндө сонун мүмкүнчүлүк түзүп атат. Кыргыздар жалкообуз, орустар которгондо окуп отура беребиз, кыргызча которгубуз келбейт. Бирок Googleчы мунун ордуначы силерге караганда Google патриот экенде, кыргызча которуп таштады. Давай жакшы тургула, записти өчүрүп атам. Аруке, өчүрө берели. Рахмат чоң. Эң сонун сөздөрдү айттыңыз. Мотивация бере турган.